Балдар жерден жанды гүлдөрү деп айтылып келеткен. Негизи эле өнүккөн өлкөлөргө бала араң тамтоң баса баштагандан баштап эле анын эмнеге болгон шык жөндөмүн баамдап, дал ошого карап ата энеси жана билим тарбия берүүдө дал ошол нерсеге багыт жасап келишет экен. Деги эле бүгүнкү күндө Кыргызстанда чыгармачыл балдарга кандай колдоо болуп жатат? Алар кандай өздөрүн өнүктүрүп жатышат? Деги эле эмнелерге муктаж? Биз бүгүн педагог көрсөтүүсүндө дал ушул боюнча сиздер менен сөз кылмакчыбыз. Саламатсыздарбы? Биз бүгүн райондордогу балдардын чыгармачылык борборлорунан атайын адистерди чакырып, сиздерге кенен маалымат берүү үчүн жакшы бир маек уюштуруп жатабыз. Келиңиздер анда дал ошол маекке кошулуңуздар дагы. Деги эле чыгармачыл балдарды колдоодо кандай болуш керек экендигин сиздер да биле барыңыздар. Анда эмесе ошол райондук балдардын чыгармачылык борборлорунан келген адистер менен мен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Муса Шокоев Каракулжа районундагы Кайрынса Калдаров атындагы балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борборунун директору. Жана ошондой эле Абжапарова Ултай Амалбековна Өзгөн райондук балдардын чыгармачылык борборунун директору. Сарыбаев Замир Маликович Алай райондук балдардын чыгармачылык борборунун директору. Урматтуу ага эжекелер, биздин студиябызга кош келипсиздер. Деги эле бүгүнкү күндө өлкөбүздө чыгармачыл, таланттуу, жөндөмдүү балдар кандай билим алып жатышат, кандай шартта тарбияланып жатышат, деги эле аларга болгон камкордук жана колдоо боюнча билели деп сиздерди бүгүн студиябызга чакырып отурабыз. Келиңиздер, анда сиздерден ушул жакшы бир маектерди жалпы биздин телекөрүүчүлөрүбүз күтөт. Негизи эле алгачкы суроону Замир Маликович сизден баштасам. Негизи эле балдардын чыгармачылык борбору боюнча сүйлөшөрдөн алдын биз ушул балдардын чыгармачылык борбору деген эмне, деги эле алар балдарга кандай колдоо көрсөтүшөт, анын негизи уюшулуп калышынын максаты эмне эле, ушул боюнча негизи жалпы бир түшүндүрмө берип алсак, агай? Жакшы болот. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Мен балдар чыгармачылык борборундагы негизги уюшуунун максаты балдарды, өнөрлүү балдардын талантын тастыктоо, талантын элге жайылтуу, таланттуу балдарды окутуп үйрөтүү максатында уюшулган. Ал эми Алай райондук балдардын чыгармачылык борбору жөнүндө айта турган болсом, Алай райондук балдардын чыгармачылык борбору мурдагы Союз мезгилинде Дом пионеров же болбосо пионерлер үйү деп аталып, 1966 жылдын 1-октябрындагы Алай райондук аткаруу комитеттин чечими менен Киров атындагы орто мектебинин базасында уюшулган. Андан кийин Макаренко атындагы орто мектебине көчүрүлүп, ал жерде 2 кабинетте автомобиль, хор, шахмат, би, фото, кол өнөрчүлүк, бычып тигүү жана комуз ийримдери уюшулган. Бардыгы болуп 8 гана ийрим уюшулган. Андан кийин 86-жылы номер 6 балдар бакчасына көчүрүлгөн, базасын кеңейтилген. 2007 жылы номер 5 балдар бакчасынын имаратынын 2 жарымына көчүрүлгөн. Бул жерде дагы шарт кичине бир аз таңкыс болуп, андан кийин 2011 жылы апрель айынан бери номер 5 Парманас атындагы орто мектебинин 2 Б блогунда жайгаштырылган азыр. Учурда азыр ошол жерде 4 багытта 35 ийрим уюштурулуп, 930 окуучуга жөндөмүнө жараша, өздөрүнүн мындай кызыкчылыгына жараша өнөр үйрөнүп келе жатышат. Эң сонун маалыматтарды ала алдык, агай. Анан жогоруда аябай көп жерге көчүп конупсуздар, анан туруктуу азыр бир жерге барыпсыздар да. Дал ошол жердеги шарттар бүгүнкү күндө балдардын билим алуусун, ошо таланттуу балдардын талантына жол ачууга шарт түзүлгөнбү ошол имаратта? Бул жерде азыр биз Б блокто 2 этажды ээлеп отурабыз. Ал жерде жалпы болуп 8 кабинет бар. Бул жерде балдарга ылайыктуу, мисалы үчүн тигүү, бычып тигүүдө машинкалар орнотулган, компьютер үйрөнүүдө атайын каана берилген. Иши кылып азыркы күндө шартка ылайыктуу мындай жакшы нерселер пайдаланып колдонуп келе жатат. Эң сонун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетейин, биздин көрсөтүү түз эфирде уланып жатат. Андыктан сиздер бүгүнкү биздин балдардын чыгармачылык борборлоруна болгон кандайдыр бир суроо сунуш пикирлериңиздер болсо, анда сөзсүз түрдө бизге байланышка чыксаңыздар болот. 032 22 коду менен 72105 телефону түз байланыштар үчүн. Ал эми эгер сиз WhatsApp колдонуучусу болсоңуз, аны
0550 коду менен 288176 номери СМС билдирүүлөр үчүн иштеп жатат. Андан сырткары Facebook тиркемесинде дагы Билим Илим каналынын баракчасында түз алып берүү болуп жатат. Дал ошол жерде дагы комментарий аркылуу өзүңүздөрдүн бүгүнкү тема боюнча суроо сунуш пикирлериңиздерди калтырып өтсөңүздөр болот. Муса агай айтып өтсөңүз, бүгүнкү күндө ушул Кайрын Сакалдаров атындагы балдардын жана өспүрүмдөрдүн чыгармачылык борборунда сиздерде канча багытта ушул балдарды тарбиялап жатасыздар? Канча ирим бар, канча бала бар? Алар кандай багыттарда билим алып, деги эле өздөрүнүн чыгармачылыгын өнүктүрүп жатышат? Биздин балдар чыгармачылык борборунда азыркы мезгилде 1911 окуучу 4 багыттагы иримдерге биригип, жанагы жогоруда Замир агай белгилеп кеткендей техникалык багытта, көркөм кол өнөрчүлүк багытында, улуттук маданият жана тил багытындагы жана экология, туризм жана край таануу багытындагы иримдерге бириктирилген. Анан азыркы мезгилде биздин ошол максатыбыз азыркы билим берүүгө коюлуп аткан талаптарда эле биз дагы инновация менен ушу балдарга азыр Замир агай дагы айтып кетти, жана өзүңүз айтып атасыз. Ушул балдар жалпы билим берүүчү мектептерден айырмаланып биздики. Бул билим берүү мыйзамында да көрсөтүлгөн. Биздин 17 билим берүү мыйзамында 17-18 беренеде ушу биздин мекеме жөнүндө өзүнчө белгиленген. Ошо жалпы билим берүүчү мектептер, анан мектепке чейинки билим берүү мекемеси, анан мына мектептен тышкаркы мекеме болуп, биз балдарга мектептеги билимден сырткары кошумча билим берүү мекемеси катары жашап иштеп келе атабыз. Ийгиликтерибиз да жаман эмес. Балдарга ошо жогоруда белгиленгендей таланттуу, өнөрлүү балдарды издеп таап элдин арасынан. Ошол максатыбызга жетип атабыз азыркы мезгилде. Жакшы. Улутай Амалбековна айтып өтсөңүз, деги эле ушул бүгүнкү күндө мектептен тышкаркы билим берүүнүн зарылчылыгы барбы, актуалдуу же мындан ары дагы өнүктүрүш керекпи? Жеке пикириңиз кандай? Анан сиздердин чыгармачылык борбордо канча бала тарбияланып жатат? Өтө жакшы суроо болду. Мектептен тышкаркы мекемелер өтө азыркы мезгилде зарыл. Анткени биздин ушул тарбия берүүдө эң биринчи ушул чыгармачыл балдар тарбиялашыбыз керек. Ошондуктан мен ойлойм, Өзгөн райондо балдар чыгармачылык борборунда 32 ирим иштеп жатат ушул мезгилде. Бул иримдерде бизде 2021-2022 окуу жылында көп ийгиликтерге жетиштик. Ал баса белгилеп келсек, мен Кыргызстан сыймыктанам, сыймыктанам республикалык конкурста. Ош областынан биздин 4 окуучубуз, Өзгөн районуна барган 4 окуучубуз республикадан баш байгени, бир окуучубуз багындырып келди. Жана ошондой эле биринчи орунду аспаптар боюнча бир окуучубуз, ал эми 3-чү орунду ошо би боюнча багындырып келип, мына ал Муса Шөкөйүз айткандай, таланттуусун тандап, ушул жакшы ийгиликтерге жетишип атабыз. Кудай кааласа, бул мектептен тышкаркы иш-чаралар ушул балдар чыгармачылык борборуна үйүлгөнүнө байланыштуу биз көптөгөн иштерди аткарып атабыз. Жогору жактан келген, жергиликтүү бийликтен келген буйрук конкурстарга катышып, жогорку деңгээлде алып баратабыз. Замир агай айтып өтсөңүз, деги эле ушул жогоруда сөздөрүңүздөрдү байкасам, ушул 4 багытта анын ичинде иримдерге бөлүнүп кетет экен да. Бул ушул билим берүү жана илим министрлиги тарабынан сөзсүз түрдө 4 багытта биз иримдерди уюштурушубуз керек деген токтомбу же атайын жолунун негизинде уюштурулабы? Бул эми биздин азыркы айтылып өткөндөй билим берүү мыйзамынын 17-18 беренесинде айтылган кошумча билим берүүдө балдардын бул эми ар бир жердеги, ар бир райондогу окуучу балдардын талабына, ошондой эле окуучу балдардын мындай жөндөмүнө карата уюшулуш керек да. Мисалы үчүн менде бар ирим бул Каракулжада же өзгөндө жок болушу мүмкүн. Себеби ага кызыккан окуучулар дагы. Анан ошон үчүн ар ким өз жериндеги кызыктар окуучулардын кызыкчылыгын эске алуу менен иримдер ачылган да, иш алып барабыз ошол боюнча. Эң сонун маалымат болду. Анан мен бир кошумча азыркы мурдагы суроого бир кошумча кылып кетким келет. Ушул кошумча билим берүү мектептен тышкаркы зарылбы же жокпу дегенге. 2019 жылы
биздин билим берүү министрлиги анда Исаков Канибек агай эле ошол киши республика боюнча 74 балдардын чыгармачылык борбору бар да, кошумча билим берүү боюнча. Анан кийин ошол жерде республикага министерстводагы жеткен экен да, бул барбы, керекпи, керек эмеспи деген бир суроолор туулуп, анан 74 балдардын чыгармачылык борборун чакырып, анан өзү, министр өзү биз менен маек курган да. Ага чейин анализ дагы жүргүзгөн. Анан ошол жерде министрибиздин бир жакшы айткан сөзү бар. Көрсө менин оюмда кыскартыш керек деген ойдо элем, бирок көрсө балдардын бул кошумча билим берүүнү, өнөргө тарбиялоону биз күчөтүшүбүз керек экен. Кайра ушуну бир министрлик эске алат экенбиз деген бир өзүнө мындай тапшырма койгондой болду эле. Биз андан бетер кайра кызыгуубуз дагы артып калган да. Демек элге керек бул кошумча билим берүү. Биздин телегөрүүчүбүз өзүнүн аудио билдирүүсүн жөнөткөн WhatsApp аркылуу. Ошол аудио билдирүүнү сиздерге жаңыртып айтып өтсөм, деги эле бүгүнкү күндө балдардын чыгармачылык борборлорунун кереги барбы? Анткени бүгүнкү күндө дейт, балдар мектепке дагы араң эле кызыгып барып калышты. Кызыктыруу максатында кандай иштерди кылып жатасыздар? Негизи кереги барбы деген суроону койгон да. Мен ушул суроого жооп берейин. Ушул маселени азыр Замир агай айткандай бардыгыбыз түйшөлтүп келет да. Кээ бирлери ойлойт ушу керек эмес окшойт деп. Мына бизден өнүккөн өлкөлөрдө бул абдан күчүнө кирген. Россияда мына биз ар жылы жолугушуу өткөзүп турабыз, директорлор. Мына Казакстанда, мына өзүңүздөр белгилүү болгондой, мына жанагы социалдык тармактардан көрүп атасыздар, балдар мектептин окуучусу самолет жасап атат, корабль жасап атат, робот жасап атат. Биздин айылдык балдар эмне үчүн жасай албайт? Биздин айылдык балдар дагы ушул багытта абдан чоң аракет кылып атат. Азыр сиздин сурооңуз, жана көрүүчүнүн суроосуна жооп катары бул керек. Муну биз мына ынандырып да атабыз. Мына эң негизги нерсе бизде да анча-мынча муктаждыктар болуп калат. Ошо кадр маселесинен гана кыйналып калып атабыз. Ошо мына инженердик билими бар мугалимдер аз болуп калып атат. Азыр вуздардачы. Ошодон гана кыйналып калып атабыз. Болбосо биздин айылдарга эң сонун кереги. Биздин айылдагы мына менин бир окуучум айыл жериндеги көлүбүз деле жок. Бирок корабль жасап, ошол алыс аралыктан башкарууну киргизип, ошо Ысык көлгө чейин барып, академиктердин стипендиясын алып келишти. Ошон үчүн мен ойлойм ушу көрөрманга керек биздин кыргыз балдардан да чыксын деген ойду айтам. Демек ошондо сиздин оюңуз боюнча ошол балдардын чыгармачылык борборлоруна ошол балдарды көрсөтүп, анан балдарга шык жөндөм бересиздер. Урматтуу телегөрүүчү, эгер бизге жаңы гана кошулган болсоңуз, анда бүгүнкү биздин темабыз балдардын чыгармачылык борборлору. Деги эле бүгүнкү күндө балдарыбыздын шык жөндөмүнө карап, кандай ийримдерге беришибиз керек, кайсы жерлерге беришибиз керек деген темада сүйлөшүп жатабыз. Андыктан сиздер экранда чыгып турган 2 номер аркылуу бизге байланышка чыксаңыздар, сөзсүз түрдө бүгүнкү биздин студиябызда турган адистерден жооп алып калууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Биздин бир телегөрүүчүбүз өзүнүн суроосун калтырган, дал ошол суроого жооп берип койсоңуздар. Саламатсызбы? Менин суроом Муса агайга дейт. Муса агай, жыл сайын сиздердин борбордо ийгиликтер көп. Аны биз сиздердин сыйлыктардан, семинарлардан билебиз. Кантип жетишип уюштуруп турасыздар деген суроо. Менимче бул сиздердин жакында билген кесиптештериңиздерден окшойт. Рахмат, көрөрман. Чындап эле биздин акыркы мезгилде мына коллегаларымда калпайттырбайт. Мен мына түштүк региону боюнча былтыр чоң алдыңкы БЧБ деген биринчи жакшы орунга татыктуу болдук. Республикада 2-нчи орунга рейтингибиз көтөрүлдү. Мындай ийгиликтерге жетиш үчүн бизди колдоп аткан ошол жердеги мектеп жамааты, райондук билим берүү бөлүмү, жергиликтүү администрация, сыйлык жанагындай конкурстарда сынактан жеңгендерди мына биздин райондук мамлекеттик администрациянын башчысы баш болуп, райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы баш болуп, барып келүү жол кырасын төлөп берип атат. Мына облустта биз биринчи жолу практикаладык. Азыр өкмөттөрүбүз, администрация бизди колдоп атат. Мындан сырткары ошол ата-эне колдоп атат. Ошон үчүн мына ушу ийгиликтерди жаратып атабыз. Анан мен айтат элем, ушундай практиканы бардык райондордо болсо, биздин балдар абдан күчтүү, кыргыздын генин билесиз. Ошон үчүн Кудай буйрса биздин балдардан көп нерсе чыгат.
Демек, колдоо болсо эле, Колдоо уюштуруу болсо эле, сиздер жактан деп айтасыз. Негизи эле ушул сөзүңүздөн кийин мен мындай бир суроо бергим келди да. Бүгүнкү күндө ушул сиздерге мамлекет тарабынан атайын бир колдоолор, деги эле баса белгилеп айтканда каражат жагынан акча бөлүүлөр кандай? Бул боюнча биз жергиликтүү айыл өкмөттөрдөн колдоо көрсөтүлөт. Анткени биз конкурстарга, кандайдыр бир семинарларга барганда ошол акча каражатын айыл өкмөттөр көтөрөт да. Ал эми райондук билим берүү бөлүмүнөн, балдар чырмачылык борборунан биздин баягы мамлекет бюджети аз болгондуктан, каржылабай калгандыктан биз ошол көп жерге мындай жакшы жерлерге бара албай калабыз да. Мен ойлойм, бул бизди азыр телекөрүүдөн көрүп жаткан адамдар болсо, биз кайрылып кетет элек. Бул балдар чырмачылык борбору өтө, мындай айтканда, 3-чү орунда турабыз да, мына райондочу. Биринчи бала бакча, мектеп, анан балдар чырмачылык борбору деп бөлүшөт да. Мындай айтканда, бизде эң көп иш бизде болот. Ушул акча каражаты бизге жетишсиз, мындай айткандачы. Демек, акча каражаты болсо, мындан да жакшы иштерди кылмаксыздар. Биздин телекөрүүчүбүздөн дагы бир суроо келип түшкөн. Мүмкүн болсо өз убагында эле жаңыртып өтөлү. Саламатсыздарбы? Менин суроом үчөөнө тең дейт. Мекенчилдикке, адеп ахлакка, лидерликке тарбиялоодо кандай иштерди жасайсыздар деги эле кандай иримдер бар дейт. Мүмкүн болсо Замир ага, Макул. Бул эң жакшы суроо. Азыр биз барган сайын адамдардын деле, элдин деле мүнөздөрү бир аз өзгөрүп, жашоо шартыбызга карата бир татаалдыктар да болуп бараткансыйт да. Бирок ошого карабастан биз мугалим калкы жалпы эле бул ар бир баланы сөзсүз түрдө мекенчилдикке, адамгерчиликке, мээримдүүлүккө жана башка адептүүлүккө ушундай тарбиялап өтөбүз да. Анын ичинде биздин балдардын кайсы иримдерди тарбиялоого мүмкүн? Чыгармачылык борбордо, мисалы үчүн, маданият жана тил багытындагы ирим боюнча жакында эле биздин мынакей областтык биздин ыйгарым укту, президенттин ыйгарым укту өкүлүнүн буйругунун негизинде, ошондой эле ар бир райондук мамлекеттик администрациялардын буйруктарынын негизинде бизге иш-чаралар барган. Менин мекеним Кыргызстан аттуу. Бул облустук деңгээлдеги өтүлүүчү иш-чара. Биз ар бир райондордо өтүп атабыз. Биз муну алайда мисалы үчүн 17 декабрь күнү өттүк. Бул жерде негизинен 3 багыттагы сынак болду. Бул мекенге арналган ырлар, мына патриоттук бир сезимин ойготуучу. Аны көркөм окуш керекпи? Жок, ырдаш керек. Обондуу ырлар. Аны автордук болсо эгерде өзгөчө бааланат деген дагы жери бар да. Бул жерде окуучунун шыгын дагы ойготуп, мындай бир демилге көтөрүп, окуучуга шык берип туручу, стимул берүүчү неме болду да, бул конкурс. Экинчи, мекенчиликке багытталган сахналык көрүнүш. Бул жерде азыр учурдагы баягы миграцияда жүргөн ата-энелердин окуунун, баласынын окуусу үчүн көңүл бөлүнбөй калган мезгилдери көп болуп атпайбы? Мына ушулардын дагы бир сынга алган көрүнүш болуш керек болуп, келишти, көп эле келишип, сахналарды уюштуруп, аябай сонун элден чыгып берет экен да. Ушуларга дагы мындай сынак болуп өттү, сахналык көрүнүш. Үчүнчү номинация бул менин сүйүктүү Кыргызстан темасында дил баян жазуу боюнча. Биз эми райондо жыйынтыгын чыгардык. Бул жерде мен дагы бизди ушул колдогон райондук администрациянын тарабынан биринчи орундарды белгилеп сыйлык беришти, грамоталарын. Экинчи орундарга райондук билим берүү бөлүмү тарабынан, ал эми үчүнчү орунду биз балдар чыгармачылык борборунан белгилеп, баалап, белектерди, ошол грамоталарды берип өткөрдүк да. Ошол иш-чараны. Мен билишимче, сиздер ошол көбүнчө республикалык алтын түйүн балдардын инженердик техникалык борбору менен көбүнчө кызматташып, ошол жактан дагы колдоолорду алып турасыздар. Ушул өтүп бара жаткан жылы биздин өлкө башчыбыз Садыр Жапаров барып, дал ошол жерде алардын ишмердүүлүгү менен таанышып, бүгүнкү күндө ошол 21 кылымдын баягы техникага кызыккан балдарын тарбиялашыбыз керек экен деген максатта көптөгөн тапшырмаларды берип өттү да. Дал ошол президенттин тапшырмалары менен кандай иш-чараларды аткарып жатасыздар? Алтын түйүн, жооп беребиз.
Бул жерде алтын түйүн, анан ойлоп табуучулук, анан ойлоп табуу. техник негизинен бул ойлоп табуучулук техникалык багытка кирет. Бул боюнча былтыркы жылы мына апрель айларында сынак болуп өттү областтык деңгээлдеги. Ага чейин биз райондордон тандап чыгармачыл ойлоп табуучу балдардын сынагын өткөрүп, анан Ошко областка алып келдик. Бул жерден эми сөзүм курк болбосун, мен дагы алып келген окуучулардан 2 окуучу республикага барышкан, активдүү катышуучу болуп келишти. Анын ичинен жүндү мына кайра иштетүү, кийиз жасоочу бир машинаны ойлоп тапкан бир бала ошол Бишкекке чейин барды, азыр практиковать этили, ошол жеринде ишке ашып, ушу кийиз жасап атат да ошол станогу менен. Ал эми экинчи балабыз болсо бул жарыктандыруу боюнча алып келди эле. Мындай тоонун башына аба менен жарыктандырууну куруп жасап келип. Кийинки суроого кезекти берсек, мүмкүн болсо жооп берип коесуздар. Сиздердин чыгармачылык борбордо музей иштерине кандай басым жасалган дейт? Музей иштерине басым жасайсыздарбы? Мына музей иштерине биз өзгөчө басым жасап атабыз. Мына өткөн жылы биз Беделбай Исаев атындагы мектебибизде атайын биздин ошол жерде социалисттик эмгектин баатыры атабыздын музейи ачылган. Ошол жердеги бир эле ошол атабыздын эмгеги менен кошо ошол айылдын, ошол өрөөндүн тарыхына көңүл бурулуп, ошол жүздөгөн жылдар мурунку карманган, туткан ошол элдин немесин көрсөтүп, бул балдар үчүн тарбиялыкка абдан чоң. Демек, музей иштерине, экспонаттарга дагы басым жасайсыздар. Азыр Алайык өрөөнү бизде тарыхый жер ошо Кытай менен чектешип турат. Ошол жерде дагы азыр музей ачтык. Ошол жерде жана Бөтөнөев Советбек деген агайыбыз дагы абдан жакшы иштерди жасап атат. Кудай буйрса, мына аны дагы ушул көрүүчүлөргө биз көрсөтөбүз. Пландаштырып атабыз. Ушул 4 багытта бир канча иримге балдарды окутууда, тарбиялоодо сиздер ушул мугалимдерди, кандай билим сапатка ээ болгон мугалимдерди алып, анан алар кайсы программанын негизинде сабактарды беришет, окутуу кандай жүрөт деген. Мен эми тажрыйбалуураак болуп турам, ошон үчүн мен ушул суроого жооп берейин деп атам. Мына ирим мугалими болуш оңойдой көрүнөт сырттан караган кишиге. Бирок мына жогорку окуу жайын бүтүп барган бардык эле мугалим ирим мугалим боло албайт. Ал ирим мугалими болуш үчүн өзгөчө жөндөм керек. Өзгөчө баланын башка психологиялык терең үйрөнүү керек болот да. Ошон үчүн биз ирим мугалимди тандаганда абдан чоң маани беребиз. Ирим мугалими күчтүү болсо, ана жана таланттуу балдар чыгат. Мына биз азыр ушуга басым жасап атабыз. Агайыбыз бизде бедисчи эме, скульптор деген жок эле. Азыр мына ошол Беделбай Исаев атындагы мектептеги агайыбыз балдарды бедисчи кылып тарбиялап атат. Өзүбүздүн ошол жердин жаратылышынын ресурстарынан пайдаланып. Ошон үчүн мен айтат элем, ирим мугалими болуш үчүн азыр чындап эле таңкыстык болуп атат, бирок ошол мугалим институту бүтүп барган эле киши ирим мугалим боло албайт. Өзгөчө жөндөм керек. Ушул жагына көңүл буруш керек да. Бизге да бир теле көрүүчүнүн суроосу келген. Саламатсыздарбы? Алайда Каракулжада өзгөндө эң мыкты, таланттуу кыздар, балдар бар. Бишкектегидей шарт жок, эмнеге дейт. Жооп берип коесуздар, Мен мына жакында ошо алтын түйүнгө барып келдим да. Ошол Бапанов айжеке менен кошо жүрүп, ошол президент барды деп, аны өзүңүздөр билесиздер, быйылкы жылдын президентибиздин биринчи жарлыгы эле ошол инсанды руханий жактан тарбиялоо, адеп акылактуу өнүгүүсү жана дене тарбиясы деген жарлык кабыл албадыбы? Анан биз дагы ошо техникага басым жасайлы деп барып көрүп чыктык. Чындыгында ал жактагы ресурс менен бизди салыштырып болбойт. Эгерде ошол шарт келсе, бул тоонун балдарында мүмкүнчүлүк абдан чоң. Ошол үчүн биз эми бул жерде ошо биздин жогорку органдарыбыз ушуга көңүл бурса деген ойду айтып кетишибиз керек да. Бизде балдар калышпайт. Буюрса ошол шарт бизде чындап эле жок. Бизде материалдык техникалык базаларыбыз мына өзүңүз жана мына балдар биздин коллегаларым айтып атат. Мына биздики өзүнчө атайын имаратыбыз бар. Бирок кээ бир балдар чыгармачылык борборлорунда имараттар жок. Дал ошол имараты жок балдар чыгармачылык борборлору өздөрүнүн ишмердүүлүгүн кайсы жерде жүргүзүшөт? Алар мектептер менен.
мен айтып Мектеп окуучуларына неме кылынат да. Эжек айтып өтсөңүз болот. мен биз Өзгөн райондук балдар чыгармачы борборунун ушул күнгө чейин имараты жок. Биз райондук билим берүү бөлүмүнүн имаратында жайгашканбыз. Мына кечээ бизге да жакшы жаңылык болду. Өзүбүздүн Өзгөн райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Аким Раматов Мурат Сайдиновичтин демилгеси менен жана райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Шайбековдун демилгеси менен бизге имарат кечээ 2 күн болду. Ошол имарат берилди да. Сиз айткан көйгөй бизде абдан чоң эле. Биз бул мектеп администрациясы менен балдар чыгармачылык борбору биргеликте келишим түзүп, ошол мектептин базасында ийрим ачылат. Ал жердеги базаны мектептеги база жакшы болгон мектептерде бизде көпчүлүк ошолдо ийрим ачылган да, ошол жерде ошол мектеп администрациясынын жардамы менен биз ийримдерди ишин жүргүзөбүз да. Анан Кудай буйруса 2022 жылы Өзгөн райондо имарат болуп калдык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге жаңы гана кошулган болсоңуз, анда биздин бүгүнкү темабыз балдардын чыгармачылык борборлорунда болуп жаткан иш-аракеттер боюнча болуп жатат. Эгерде сөзсүз түрдө дал ушул темага өзүңүздөр суроо бергиңиздер келсе, анда сөзсүз түрдө биздин экранда турган номерлерге байланышсаңыздар болот. Дал ушул 2 номер сиздердин кызматыңыздарда. Бүгүнкү күндө ушул заман бир жерде эмес, илимий техникалык өнүгүү деп айтып жатабыз, күндөн күнгө өнүгүп жатат да. Ушул илимий техникалык багыттагы өнүгүп жаткан балдарда ойлоп табуу кандай болуп жатат, аларга каржылоо кайсыл жактан болот? Сөзсүз түрдө бир нерсени бала ойлонуп жасоо үчүн ага кандайдыр бир каражат же болбосо кандайдыр бир шайман сыяктуу нерселер керек болот эмеспи? Ошол каржылоо сиздер тарабынан болобу, ким тарабынан болот? Чындыгында абдан мындай жүрөктө өйгөн суроо да. Чындап эле мына азыркы өзүңүз айткандай кичинекей деталды жасаш үчүн канча каражат керек болот. Биз эми көпчүлүк учурда бизде андай каражат жана жогоруда айтылгандай каралбайт. ата-эне азыр ата-эне бала үчүн абдан чоң аракеттерди жасап атат. Ушул ата-энеге таянабыз. Анан мугалим өзүнчө көп аракет кылып колуна кичине тапкан ошо бала менен биригип ошо баланы сүрөмөлөп анан ошентип жасап атсаңыз. Бирок чындыгында каражат бөлүнүп калса абдан сонун болот эле. Мына жакында ошол алтын түйүн жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Мына Ленинграддагы атайын робот жасаган атайын завод ачылыптыр, ушуга сунуш келди. Биз балдардан алып барып жөнөтөлү десек, каржы жок. Ата-эне ал жака барып келгенге шарты болот. Эгерде ошондой нерселер болсо, биздин жанагындай жакшы эле болмок. Каражат өзүбүздөн да көпчүлүк учурда. Анан да бир суроода мүмкүн болсо үчөөңүздөр тең эле бири-бириңиздердин ойлоруңуздарды толуктап жооп берсеңиздер болот. Ушул балдардын эң сонун колунан жасалган макеттери дейле, кичинекей дизайндары атайын ушул сиздер жогоруда айтып жаткан сынактарга келип жатат да. Анан ошол айрым балдар өзүнүн болгон күч аракети, ойлоп табуусунун мыктылыгы менен байгелүү орундарды да багынтып, ошол байгелүү орундарды багынткан боюнча эле ал баланын ойлоп табуусу, жасалгасы башка кетпей жатат да. Эмне үчүн ошону патент алып, кичине болсо дагы ойлоп табууну биз өзүбүздүн күнүмдүк турмуш тиричиликке керектөөгө колдоно албай жатабыз. Ошол эмне үчүн ушундай болуп жатат? Ал балага дагы да шык жөндөм берүү үчүн ошондой жолго барсак болобу? Эң туура бул маселеде мен жакында Кыргыз патенттин 60 жылдык юбилей өткөзүлдү. Мен ошо онлайн конференцияга катыштым. Мына ошол жерде ушул маселе козголуп атат. Балдардагы өз ишин патенттөө жөнүндө. Башкарганда автордун укугу алыш маселеси. Мына бул абдан туура коюлуп атат. Балдар чындап эле анан ошол балдарды ошол облустук республикалык турда жеңүүчүлөрдү биздин политехникалык уста немеге жогорку окуу жайларга кабыл алуу маселелери каралып атат. Эгер ошого барып калса, биздин балдар дагы келечекте ошол патенти менен жашынан тартып эле автордук укукка ээ болуп калат деген ойдомун да, менин оюм ушундай. Сиздердин жеке иш алып барууңуздар, ишмердүүлүгүңүздөр кимдер тарабынан текшерүүлөргө алынат? Айтайын дегеним, облустук балдардын чыгармачылык борборлору менен байланыштарыңыздар барбы? Бар. Эми бул жерде бизде негизинен балдардын чыгармачылык борборлору бул райондук билим берүү борборлоруна карайт. Мындай айтканда бюджети, акчасы, айлык маяныбызды биз райондук билим берүү бөлүмүнөн алабыз. Бирок
жанагы сөзгө биринчи кайра эле токтолуп кетишке туура келип атат. Эми акча айлык маяна жөнүндө айтылгандан кийин бизге ошо айлык маяна гана райондук билим берүү бөлүмүнөн анан кийин ремонтко деп бир аз сумма дагы анан кийин неме жалпы бир канцелярский буюмдарга деген дагы кичине бир аз бөлүнөт акча каражаты. Анан башка командировочный даже мектептерде азыр STEM фонд берилет эмеспи? STEM фонд дагы жок балдар чыгармачылык борборунда. Мына ушундай бир чектелүү да бизге мындай айтканда мүмкүнчүлүк. Эмгек маяна боюнча дагы, анан кийин каржылоо, жана башка мисалы үчүн имарат болгон учурда дагы ошонун эмеректерди алуу үчүн дагы бизге жергиликтүү мына айыл өкмөттөрүнүн балансасында эмеспиз да. Же болсо райондун балансасында ал мебель алуу каражаты жок, каралган эмес да. Эми ушул жагын биз суранып Демек сиздер ошондо түздөн түз билим берүү жана илим министрлигине баш ийесиздерби? Анда ошол сиздердин башкармалыкка, жетекчиликке кайрылып, дал ушул биздин бүгүнкү күндө балдар жетиштүү деңгээлде ошол бир иримди үйрөнүшү үчүн, бир иримдин адиси дейли, мындай жакшы билген адамы болуп чыгуу үчүн аларды сөз түрдө техникалык базасын чыңдап, ошол нерседе үйрөнүүгө биз мүмкүнчүлүк беришибиз керек да. Ушул мезгилге чейин бизде ушул нерселер жок деген кат менен кайрылуулар болдубу жогорку тараптарга? Бул эми баарыбызда эле болсо керек. Жанагы 19-жылы барып келдик дебедимби? Келгенден кийин баардык эле балдар чыгармачылык борборлору райондук билим берүү бөлүмдөрүнө кайрылганбыз да. Баардыгыбыз эле жазсак керек эле. Анан алар дагы министерство карайт, анан карап берсе биз бөлөбүз деген ойлорун айтып, ошол боюнча эле кайра менимче унутта калбаса керек деп ойлойм. Биз эми дагы эле үмүттөбүз да. Балдардын сиздерде барып окуп билим алуусу акылуу, жаксызбы? Биз эми азыр айтпайынбы, айлык маянабызды биз министерстводон, мамлекеттен алгандыгыбыз үчүн биз акысыз эле билим беребиз. Аларды каржылоо сиздер тарабынан кичине болсо дагы айталы, кагаз иштөө ириминде болсо кагаздан, кайчыдан деген сыяктуу кичине болсо да каржылоо барбы деген суроо да. Бул эми ар бир ирим жетекчилерине биз милдеттендиребиз да. Сен иштеп атасың, сен окуучу тартышың керек, сен кызыктырышың керек. Ошон үчүн сен айрым бир чыгымдарды өзүң эле маянын эсебинен жаса, бул сенин ишиң сенин деп. Антке менен жогоруда өз сөзүңүздү айтып жатасыз да. Бүгүнкү күндө мугалимдин айлыгы эң эле аз суммада болуп жатат деп. Ортодо мугалимди кыйнап койгон жоксуздарбы деген суроо да. Эми бул өз ара пикир алмашканыбызда чындыгында кыйынчылыктарды деле айтышат. Кээ бирде бир нааразычылыктарын айтышат. Бирок ошентсе дагы эми балдар ушул кичинекей бир нерсе үчүн бала билим албай калбаш керек да. Бул жерде ар бир мугалимдин жүрөгүндө патриоттуулук жашайт деп мен ойлойм да. Ошон үчүн өзүнүн ишин ал эч убакта таштабайт. Кичинекей нерсенин ал өзүн өзү каржылап дагы балдарды окута берет да. Ааламга кеткен жол айылдан башталат деген бир эң сонун мыкты айтылган сөз бар да. Бүгүнкү күндө ошол биздин чыгадарыбыз эртеңки мамлекеттин келечектеринин көбү дагы айылда жашаары бышык да. Айтып өтсөңүздөр деги эле ушул бүгүнкү күндө элет балдардын ичиндеги чыгармачыл, жөндөмдүү, таланттуу балдар кайсы багытка көп кызыгып жатышат? Мусагай? Мен анда айтайын, мына биз бир Каракылжа районунда Терек суу деген кичинекей айыл бар да. Бир 60-70 түтүн үй бар. Азыр ошол жерде республикалык конкурста мына ыр боюнча 3 окуучубуз азыр республикада алдыңкы орунда турат. Мына жакында губернатордун жолкасына да ошо биздин 2 окуучубуз келет. Ошо жанагы Улкан эжеке айткандай республикалык турда жеңүүчү болгон балдар да. Кайсыл жерде мугалим күчтүү болсо, жана ирим жетекчиси күчтүү болсо, балдар ошол ыктайт экен да. Ошон үчүн биз ойлойт эле ошо ирим мугалимине абдан ошол көз каранды. Агай сөзүңүзгө аралжы да, мисалы ошол ирим жетекчи илимий техникалык багыттагы иримди жетектесин. Бирок баланын жөндөмү ошончолук ыр бийге болуп жатса, аны ошол илимий техникага ыктаса берип кое бересиздерби? Бул жерде баланын жеке шык жөндөмү да эске алынабы деген суроо. Мына ушу мектептен айырмабыз биздики. Жана айтышат да, балдар чыгармачылык борборунда биздин айырмабыз мектептен. Биз көңүлү сүйгөн
предметке келишет да. Өзү мисалы үчүн менде 44 ийрим болсо, айталы шахматка келгени шахматка келет. Биге келгени биге жөндөмүнө жараша келет да. Анан ошол мектепте жанагы сиз айткандай зордуктап баланы жетелеп келүү жок. Өзү каалап ата эне арыз жазат bizde дагы. Арыз жазып ушул ийримге катышсын балам деп келип. Анан эми жанагы сөзгө мен да толуктап коеюн деп аткан bizde мына республикалык бала жан борбору бар, көркөм эстетикалык багыттагы алтын түйүндө аларда ата эне взнос төлөп жанагындай акы төлөнүүчү ийримдерге катышат экен да. Bizde биз бюджет карагандыктан биз ошого жетише албай атабыз. Анткени айылда ата эненин мүмкүнчүлүгү жок. Өзү акы төлөп кызмат көрсөттү деген дагы пунктубуз бар. Билим берүү мыйзамынын атайын бекитилген акы төлөнүүчү ийримдер дагы бар. Бир кошумчалай кетчү нерсе. Болот. Бул жерде окуучу 3 ийримге чейин өзү каалаган 3 багыттагы ийримге катышууга укугу бар да. Эгер кызыгуусу болсо 3 ийримге тең катышып үлгүрсө, ошол тапшырмаларды аткара билип, жетишсе 3 ийримге чейин укугу бар. Окуучунун атайын мектептен алуучу билимине, анын сабактарынын графигине карата сиздер график коюп бересиздерби? Биздин убактыбыз чектелип, программабызда жыйынтыкталып баратат. Ошондуктан келиңиздер ушул жалпы биздин теле көрүүчүлөргө, анын ичинде ата энелерге бизди көрүп жаткан кичинекей таланттуу, шык жөндөмдүү балдарга кандай өзүңүздөрдүн акыркы жыйынтыктоочу сөзүңүздөрдү жана кайрылууңуздарды жолдоп кететиңиз мүмкүн болсо, улуулатып Мусагай сизден баштасак. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына жаңы жылды тосоордун эски жылды узатаардын астында бизди ушул чакырып көйгөйлүү маселени козгоп аткан элтерге чоң ыраазычылык айтабыз. Чындыгында эң орчундуу маселе болуп атат. Баардыгыңыздарда жаңы жылда жакшы ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми чындап эле ата эне жана мектепте айтылгандай коомчулук, мугалим, ийрим жетекчиси бириксе, Кудай буйрса, бул маселеде ийгиликтер жакшы болот. Ана мен бир нерсени айтып коеюн дедим ушул жерде. Мына биздин облустук балдар чыгармачылык борборлору бизге координациялап дайым өнөктөш болуп иштейбиз. Мына жакында республикалык балдардын балажан борбору мээримдүү балаты деген биз жана айлыгыбыз аз болсо деле ушундай кайрымдуулук нерсе өткөздүк. Акция өткөздүк. Ошол жерге атайын балдар колунан келген тыйын тыпырын пакеттин алмасын алып келип, азыр эртең биз мына елка өткөзүп атабыз. Ошондо жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген, социалдык абалы начар балдарга таратабыз. Биз кичине жарды болгонубуз менен ушу мээримдүүлүк жагында абдан ошо балажанга рахмат айтып атабыз. Ушундай жакшы акцияны уюштурган экен. Биз азыр ушул кайрымдуулук менен анан эми жаңы жылда буюрса ийгиликтерди жаратабыз деген ойдобуз. Айжеке, мүмкүн болсо кыска. Мен дагы Муса Шөкөй сөзүнө кошулам. Биринчиден ушу келе жаткан жаңы жылыңыздар менен ушул кыргыз элине тынчылык, ушул ичинен Өзгөн Айран балдар чыгармачылык борборунун эмгек жамаатына ден соолук, үй бүлөк багыт каалайм, чыгармачылык ийгиликтер каалайм. Агай, кыска. Урматтуу кыргыз элим, кыргыз эли илгертен эле таланттуу эл болуп келген, дүйнөгө таанымал. Ал эми ошол дүйнөгө таанылган таланттууну чыгаруу үчүн балдар чыгармачылык борбору сиздердин кызматта. Жибериңиздер. Сиздерге дагы биздин студияга келип, бүгүн өзүңүздөрдүн аткарып жаткан ишиңиздерди жалпы коомчулукка айтып, маалымат берип, жакшы бир иштер болуп жаткандыгын боюнча кабардар кылганыңыздар үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым мындан ары таланттуу балдарды тарбиялоодо талыкпай иштей бериңиздер. Урматтуу теле көрүүчүлөр, албетте балаңыз эмнеге жөндөмдүү болсо, анда сиз шаарда турасызбы же элетте турасызбы, сөзсүз түрдө балдардын чыгармачылык борборуна барып, анын шык жөндөмүнө жараша ийримдерге бериңиз. Анткени бүгүнкү балдар эртеңки келечектин ээлери. Сиздер Билим жана Илим каналынын педагог көрсөтүүсүн түз эфирде көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.